кыздар солист болуп Айманыш калат, Арзыгүл калат, Рыскелди калат. Анан түшкөндө мен калам, мен түшпөйм, ошого жараша алабыз. Өнөргүз мурастары жана бай тарыхы бар Нарттуу кыргыз элинин баа жеткис көркөм дөөлөтү. Элибиздин канжанынан бүткөн 3 кыл комуз улутубуздун көөнө музыкалык аспабы. Айтылуу акын Алыкул Осмонов 3 буро жалгыз тек 3 кыл комуз, чертилбейт, күлгө келбейт чебер колсуз. Караган көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирокта өнөрү бар айтып болгус деп жазгандай, комузчулук өнөр, манасчылык сыяктуу эле элибиздин кош канат өнөр касиетине эгедир. Дал ушул өнөрдү көп жылдан бери аркалап, жаш муундарга үйрөтүп келе жаткан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Аптапкан Нышанова бүгүнкү каарманыбыз. Биздин каныбызга сиңип калган экен, биздин балалыгыбыз бир өзгөчө болгон, жайлоодо өзүбүздүн бир керемет жаратылыштын бир керемет укмуш бир сонун дүйнөсүндө өскөнбүз да биздин балалыгыбыз. Анан мен чоң атам комуз чертер эле, ошонун негизинде болсо керек биздин каныбызга сиңип калган да. Анан үстүнө биздин балалыгыбызда таңкы концерт деген концерт болор эле. Ошол таңкы концертте комуз үнү жаңырар эле. Биз ойгонорубуз менен эле. Биз ошол комуз үндөрү, комуз күүлөрү биздин денебизге сиңип калган да. Ошонун негизинен дагы болуш керек. Эми биздин негизги максатыбыз ушул муундан муунга комуз өнөрүн аркалап, муундан муунга калтыруу, азыркы муундарды биздин каада салтыбыз, үрп адатыбыз, кыргыз элибиздин турмушун, ушул жаралыш тарыхын унуткарбай ушулардын эсинде дайыма жүрөгүнүн төрүндө сакталып калсын деген максатта ушул комуз өнөрүн аркалап үйрөтүп келе жатабыз колдон келишинче. Комуз өнөрүнүн сакталып бүгүнкү күнгө жеткирүүдө полтоодо эмгек жасап келе жаткан инсандардын катарын Аптапкан Нышанова дагы толуктайт. Ал учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде жана Саид Бекмуратов атындагы музыкалык мектепте эмгектенет. Андан сырткары Акак комузчулар ансамблин жетектейт. Комуз күүсүн көпчүлүккө тартуулап келе жаткан Акак комузчулар ансамбли Ош шаарында кандай гана иш-чара болбосун активдүү катышып келишет. Азыркы тапта комуз үйрөнөм деген жаштардын саны өсүп, көбөйгөнү сүйүндүрбөй койбойт дейт каарманыбыз. Мурдага салыштырмалуу жаштар боюнча агылып келе атат комузга. Комуз үйрөнөм дегендер көп музыкалык мектепте дагы, андан тышкары студенттер арасында дагы мындай залкар күүлөрдү үйрөнгөнгө ушундай ынтызарлар көп да. Биздин азыр ушул Акак Ош комузчулар ансамблинде негизинен музыкалык мектепти бүткөн окуучулар бар. Андан тышкары Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайдын студенттери бар. Андан тышкары ошол окуу жайды бүтүп иштеп аткан эжекелер бар. Ошолордун составында эми антип биздики баары бири 20 чакта болуп калдык азыр. Бүт шаардагы маданий иш-чаралардын баарында биз комуз өнөрү менен ошо тейлеп келе жатабыз да. Азыр бизде Борбор шаарыбызда Акак комузчулар ансамбли жалпы журтчулугубузга, жалпы дүйнөгө чейин таанымал болуп келе жатпайбы? Эми бизде Акак Ош комузчулар ансамбли ошол ансамблдин филиалы болуп ачылдык да. Аптапкан эжеке аябай мээримдүү, бардык нерсени өз убактысында аткарылганын жакшы көрөт. Ар бирибизге өзгөчө мамиле жасайт. Комузда чек жок, дайыма алдыга карай умтулуп, жаңы нерселерди үйрөнүүгө үндөп турат деген окуучулары бизге жылуу пикирлери менен бөлүштү. Акактын негиздөөчүсү болуп дагы эсептелет жана жалпы ушул шаардык жалпы комузчулардын дагы башында турган чоң бийиктиктеги мугалим катары дагы эсептейм. Бул топко кошулуп калганын себеби дагы ошол эжекеге байланыштуу. Башында ушул жаңылык бар, жакында ушул Акак комузчулар ачылат дегенде эле ушул силер башында болуп бересиңер дегенде аябай сүйүнгөнбүз. Ушинтип жакшы топ уюшулуп калды. Эжекени ошо мен ошо студент маалыман бери эле тааныйм. Студент маалдан эле ошол концерттерге, ушундай эмелерге сабак алып калдым, анан концерттерге чогуу катышып калдык. Ошентип азыркы учурга чейин ушу эжеке менен иштешип келе жатабыз. 35 жылдык өмүрүн кыргыз маданиятынын өнүгүүсүнө арнап талыкпастан эмгектенип келе жаткан Аптапкан Нышанова мындан ары да улуу өнөрдүн улагасын улаган мыкты шакирттерди тарбиялап чыгарсам деген ниетте. Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ Арутан көрсөтүүсү.